Адам өзү бир жаман ишти жасаганга аракет кылганда колунан келбегенде жамаат топтойт. 4 сыноо болду Юсуф алейхисаламга. Мынчалык деңгээлдеги азгырыктардан Аллах сактабаса көп адам өтө албайт. Юсуф алейхиссалату вассаламды көргөндө баяк аялдар колдорун кесип алды. Колдорун кесип алгандан кийин Азиздин аялы Зулайка деп аташат. Айтат: "Мына ошол силер мени ал туурасында жемелеген бала ушул. Чындыгында аны мен азгырдым. Ал азгырылбай сактанып калды. Жана эгер ал мен буйруган нерсени кылбаса, албетте сөзсүз зынданга салынат жана кор болгондордон болот." Карасаңар, Зулайха өз күчүнү жыйнап, Азиздин аялы Юсуф алейхиссалату вассаламды азгырганга аракет кылды да. Колунан келишинче эшиктерди жаап, башка кылып азгырыкка аракет кылды. Бирок азгыра албай эмне кылды? Колунан келбей калды. Колунан келбей калганда бунун бул бузукулугу элге таркап кетти. Азиздин аялы, башчынын аялы ушундай болуп атыптыр. Зулайка ушундай кылып атыптыр, уят эмеспи деген сөз таркап кетти. Таркап кеткенде ошол аялдарды чакырып туруп, аларга Юсуф алейхиссалату вассаламды көрсөткөндө алар колдорун кесип алды. Мына ошондо айтты: "Силер мени жемелеп жаткан бала мына ушундай деңгээлде болчу" деди. Бирок ушул жерден уялып артка кайтпастан кайра дагы өзүнүн оюн билдирди. Чындыгына мойнуга алды өзүнүн кылган туура эмес ишини, аны мен азгырганмын, бирок ал азгырылбай койду депчи. Эми келечектеги ниетин айтып атат. Эгер жасабай турган болсом мен буйруган нерсени, анда зынданга салынат, түрмөгө салынат жана кордолгондордон болот деди. Азгырык, бузукулук мындай болот. Адам өзү бир жаман ишти жасаганга аракет кылганда колунан келбегенде жамаат топтойт. Жамаат топтогондо бузукулар кошулат. Нафсиси бузуктар кошулат да. Ошол үчүн адам жашоодо нафсиси тарбияланбаганда акыйкаттагыга, жакшыларга каршы чыгат. Каршы чыгып ошону бир нерсе кылыш керек, азгырыш керек болот. Колунан келбегенде өзүгө окшогондорду топтоп, күчөп барыш керек болот да. Мына ошондо не кылат? Баякы аялдар да кошулуп кетти дагы. Юсуф алейхисаламга ортомчу болуп аялдар барды да, коркутуп жатат. Юсуф алейхисаламды коркутту. Сен Зулайканын айтканын жасагының. Эгер жасабасаң, анда түрмөдө чирийсиң. Анда мындай болосуң, анда тигиндей болосуң деп не кылды? Коркута баштады. Уламалар айтты, эгер мен буйруган нерсени жасабаса, мен аны зынданга салдырам, ал түрмөгө түшөт дегендиги биринчи жакшына айтып аракет кылып көрөт, азгырыкка, бузукулукка, ынабаса коркутуп көрөт да. Зынданга түшөсүң, тигиндей болосуң деп. Не кылды? Кор болгондордон болосуң деди. Ал эми Фахриддин Рази рахматуллах алейхи айтат ушул жерде дейт. Качан адамды азгырыш керек болгондо биринчи сага кызыктуу нерсени көрсөтүп азгырат. Эгер ага азгырылбасаң, анда коркутат дейт. Анда коркутат, эгер кылбасаң, анда мындай болосуң дейт. Фахриддин Рази рахматуллах алейхи айтат: "Вала якунам минас-сагирин" деген аяттын маанисини жаштыгыңда сен кор болосуң деген маани менен которуптур да. Себеп жаш жигит болчу да Юсуф алейхиссалату вассалам. Ошондок не кылат? Адамдар сени коркутканда сен түрмөдө чирийсиң. Сен жашсың, сен жашашың керек, сенин келечегиң бар, сенин балдарың жаш, балдарыңды карашың керек деп коркутат экен да. Эми ушул жерде адам өзүн караш керек экен. Сен адамдын түрмөсүнөн коркосуңбу? Же жараткан Аллахтын түрмөсүнөн коркосуңбу? Кимдин түрмөсүнөн корксоң, сен ошого карап туруп жол тандайт экенсиң. Эгер адамдардын түрмөсүнөн корксоң, ыйманың алсыз экендигинин белгиси, анда жер бетинде жашооду тандайсың. Сен айтканды кылам болду дейсиң.
Эгерде Аллахтын түрмөсүнөн корко турган болсоң, анда Юсуф алейхиссалату вассаламга окшош кылат экенсиң. Юсуф алейхиссалам не деди? Кала Робби ассижну ахаббу илайя мимма ядуунани илай. Роббим, түрмө жакшыраак мага алар мени чакырып жаткан ишке караганда. Бирок бул мындай жеңил эле көрүнөт да. 4 сыноо болду Юсуф алейхиссаламга. Биринчиси, Зулайха ушунчалык сулуу эле, ошол дордогу эң сулуу аялдардын бирөөсү эле. Экинчиси, анын малы, кадыр баркы, аброю бар эле. Мелестетип көр, шаар башчынын аялы кандай кадырлуу болот, малы бар эле. Аялдар келип азгырып жатат, карасаң кандай сулуу аял. Эми айтканын кылып койсоң сенден не кетти? Канан өтө бай аял, кадыр барктуу аял сага жардам берет. Сага эмне деген максатың болсо ошого бүткүл байлыгын иштеде, сага жардам берет деди. Азгырык мына ушундай келет да. Ушул күнөөнү кылып койсоң эле, ушул ишти ушинтип кылып койсоң эле, не кылат? Сенин ишиңдин баары бүтүп кетет. Мына мен сөз берем деп келет экен азгырыктарчы. Ке ушу динди бузуп койгонуң, ке ушуну ушинтип койгонуң, сенин ишиңдин баарын мен бүтүрүп берем. Эми ошол жерде лакка түшүп кала турган болсоң, мен ушуну айтканын бир жолу кылып кое турган болсом, анда болду, ишимдин баары бүтөт экен, мени вообще түрмөгө да камабайт экен, мен айтканым болот экен десең, билгиниң жашооң бул дүйнөдө да түрмө болот, акыретте да түрмө болот да. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалам тарикасы ушул. Ханафи мазхаб, Абу Ханифа рахматуллахин тарикасы да ушул да. Не кылган? Же мынага казы болосуң, же түрмөгө түшөсүң деди. Макул деди. Түрмөгө түшө берем даярмын. Урду, макул ура бер деди. Өлтүрүп ташалды. Уруп жатып не кылды? Акыретке сапар кылды. Натыйжада не кылган жок? Күнөөгө буйруп жаман ишке тартканга азгырылган жок да. Ошол үчүн эмне кылды? Сен ушул убакта билет экенсиң, жер бетинде түрмөдөн коркосуңбу? Же кабырдын түрмөсүнөн, дозоктон коркосуңбу? Маселе ушул экен да. Жараткандын түрмөсү бар дозок деген. Ошондон коркосуңбу? Же адамдар жасаган түрмөдөн коркосуңбу? Дозокко түшүп калсаң, охо, анын азабы, анын кыйынчылыгы, анын тереңдиги чексиз. Чеги жок. Бул дүйнөдө түрмөдө киргизип коет, отурасың. Анан эмне кылып атат? Эки азгырык болду нафсинин каалоосуга. Биринчиси аябай сулуу аял, экинчиси байлык берет, аябай сага жардам берет. Адамдар ушул эки нерсе менен алынат экен да. Көп адамдар колго түшүп, аргасыздыктан не кылып атат? Туура эмес иштерге барып, башкалардын айтканын кылып, динди бузуп, күнөө кылып жүргөндүн себеби эмне? Себеп мал жагынан илинип калган да. Же аял жагынан илинип калган. Эки нерсе менен илинип калат да. Баягы аялдар келип алып туруп Юсуф алейхиссаламга не кылды? Эки кызыккан нерсени айтып келсең, мына эки кызыктуу нерсе эми иштен болбойт. Үчүнчүсү, Юсуф алейхиссалату вассаламга баягы аялдар чогулуп атат, бул Зулайха сени өтө көп кордойт, андай кылат, мындай кылат деп түрдүү коркунучтарды айтты. Төртүнчүсү, Юсуф алейхиссалам ошолордон кичине бир аз коркуп калды. Эми бир аз ойлонду. Караң, адамдын коркула турган нерсесин баары келди. Кызыккан нерсесин баары келди. Бир күнөө жаса, мына кызыккан кыялданын барыга жетесиң, бирок мына ал корккон нерселерден да кутулуп кетесиң. Бардык маселе чечилет, бирок бир иш күнөө жасап коюш керек. Бир жолу айтып коюш керек. Эми эч нерсе эмес деп койсоң, кийин тооба кыласың. Шайтан түрдүү азгырат да. Ошондо Юсуф алейхиссалату вассалам не кылды? Аллахка жалбарды. Мынчалык деңгээлдеги азгырыктардан Аллах сактабаса көп адам өтө албайт да. Түшүп калат. Эми элестетип көр, малды дүйнөнү сунуштап жатса, эми сулуу аялды сунуштап жатса, бардык проблемалар чечилет десе, карасаң чечилип эле жатат да. Убада берип аткан адамды карасаң, байлыгы бар, бийлиги бар адам. Ошондо Юсуф алейхиссалам Аллахка жалбарып, "Кала Робби ассижну ахаббу илайя", Роббим, түрмө мен үчүн жакшы, алар мени чакырып жаткан нерседен. Уламалар айтат, жакшы нерсеге чакырып атпайбы дейт. Карасаң нафсиңе жаккан сулуу аял байлыкка чакырып атса, неге түрмө жакшы деп атат десе, нафсиге, адамдын нафсисине жердин бети жакшы болгону менен ыйман менен карай турган болсоң, ага караганда түрмө жакшы дейт. Неге десе, кичинекей бир нафсинин каалоосун бул дүйнөдө кылып алып, түбөлүктүү түрмөдө дозокто калгандан көрө, андан көрө бул дүйнөдө кыйналган жакшы, убактылуу гана кыйналып, түбөлүктүү рахатка кеткен жакшы дейт. Бул дүйнөдө кичинекей жыргайсың, кичинекей ишиң болгондой көрүнөт, арты түбөлүктүү өкүнүч болот. Ал эми Юсуф алейхиссалам тандаган жолу бир аз кыйынчылык болот, акыры түбөлүктүү жыргалчылык болот. Ошол үчүн не кылды? Робби, түрмө мен үчүн жакшыраак, алар мени чакырып жаткан нерседен деди. Ва илля тасриф анни кайдахунна
asbu ilayhinna ve akum minel cahilin. Rabbim eğer sen alardın amal köylügünü menden saktabasan, menden ketiribesen, men alarga kızıgıp ketemin. Jana men cahillerden, ilimsizlerden bolup kalamın dedi. Allah günөөдөн saktабаса hiç kim saktan albaydı. Oşol üçün aytып атат, eğer Allah'ım, Rabbim eğer sen alardın amal köylügün menden ketirbesen, men alarga kızıgıp ketemin. Jana oşonduktan күнөөгө кабылып, men dagы ilimsizlerden katarda bolup kalamın dep Allah kayırdı. Fastajaba lahu rabbuhu, жооп berdi aga Rabbisi, wasarafa anhu kaydahunna, ayaldardın amal köylügünü ketirdi. İnnehu huves semi'ul alim, albatta Allah Taala uğucu jana bilүүчү zat. Allah Taala kantip жооп berdi dese, Allah Taala ушундай жооп berdi. Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı türmöge düşürүү menен. Бул дүйнөдө күнөө кылып, ошол күнөөнүн себебинен дозокко түшкөндөн көрө бул дүйнөдө түрмөгө түшүп жаннатка барган жакшы экен да. Өзгөчө Allah сактасын, илим окуп жатасыңар, эртең силерге да сыноо келип калышы мүмкүн. Мына маселени мынтип айтып койсоң, жакшы болот деп динди бузганды сунушталышы мүмкүн. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи сунушталды. Мынтип айтып койсоң мына маселени деди. Сага эч нерсе болбойт, чыгарып жүгөрөбүз, бардыгы сонун болот. Жок деди, мен айтпайм. Анда урабыз, ургула. Акыры уруп жатып эмне кылды? Шейит кылды да. Ошондуктан эмне кылды? Бузукулар ушундай болот. Өзү напс каалоосун аткаргысы келет, күчү жетпеген убакытта жамаат топтойт. Аялдар неге коштуп алса, булар да кызыгып кетти да, көрүп алгандан кийин, я сулуу жигит экен деп булар да кызыгып кайра Юсуп алейхиссалам менен сүйлөшүп, булар да ошого кызыгып кетти да. Натыйжада не болду? Кылбай койгондон кийин коркунуч келди. Жер бетиндеги коркунучтар менен коркутту да. Ошол үчүн жер бетиндеги коркунучтар алар убактылуу коркунуч. Кимдин пешенесиге жазылса кайсы кыйынчылык ал келет, кимге жазылбады келбейт. Кимдин пешенесиге жазылып калган ал кыйынчылык келет, кимге жазылган эмес ал келбейт. Бирок Аллах Тааланын ахиреттеги азабынан сактанып калыш керек экен да. Ошондо не кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламга эки кыйынчылык берилди дейт да. Биринчиси кыйынчылык күнөө кылып дозокко түшүү кыйынчылыгы дейт. Күнөөгө баягы нафсиге жакканы менен дозокко түшкөн кыйынчылыгы. Экинчиси бул дүйнөдө жер бетинде түрмөдө түшкөн кыйынчылыгы дейт. Алланын азабы же адамдын азабы, кимисин тандайсың дегенде айтты, адамдардын азабын тандаймын деди. Адамдар азаптаса эң кыйын азап өлтүрүп коет экен да. Алланын азабы өлгөндөн кийин башталат экен да. Ошондуктан не кылды? Роббиси жооп берип не кылды? Аялдардын амал көйлүгүн кетирип, Юсуф алейхиссалату вассалам түрмөгө түштү. Кантип түрмөгө түштү десе, аялы күйөөсүнө келип айтты. Шундай амал көй болот, бузукулар башы жетпей калат, адамдар ойлонуп түшүнбөй калат да, кандай муну токуп чыкты депчи. Күйөөсүнө барып айтты, мынау сен алып келген кул мени уят кылды дейт. Айылдагылардын бардыгы мени уят кылып сүйлөп жатат. Же буну түрмөгө камайсың, же мен элге чыгып туруп болгонду айтып берем дегенде, аяк ойлонуп туруп айтты, кой. Аялым чыгып бул теманы айтса, анан дагы сөз болуп кетет. Андан көрө буну камап коеюн деп, анан камап койгон. Ошентип Юсуф алейхиссалату вассаламды Аллах Таала түрмөгө салды. Бул Юсуф алейхиссалату вассалам үчүн иззат эле да. Ошол үчүн дүйнөдө сен бирөөнү жакшы көрсөң, ал үчүн сен кыйналасың. Жакшы көргөн дагы кыйналат, жакшы көрүлгөн дагы кыйналат да. Дүйнөдө бирөөнү жакшы көрсө, экөө тең кыйналат. Якуб алейхиссалам баласы Юсуф алейхиссалам жакшы көрөт эле. Ушул сүйүүдүн себебинен не болду? Атасы да ыйлап көз азиз болду. Баласы кудукка түштү, кул болуп сатылды, эми түрмөгө кетип атат. Падышанын үйүнө келип, эми жакшы жашоо башталганда падышанын аялы жакшы көрүп калбады. Падышанын аялын жакшы көрүп калгандыгы мухаббатын не кылды? Зынданга салды да. Махлук сени жакшы көрө турган болсо, адамдар сени жакшы көрө турган болсо зыян болот да. Сыйласа жакшы, бирок сени жакшы көрүп калса сага дагы да зыян да. Allah seni жакшы көрүп калса бул иззат. Түрмөдөн чыгарган Allah падыша кылды Юсуф алейхиссаламды. Кудуктан чыгарган Allah. Ошондуктан адамдар мени жакшы көрсүн эмес, биринчи Allah мени жакшы көрсүн деп жашаш керек. Адамдардын азабынан коркпостон, Алланын азабынан коркуп жашаш керек. Allah баарыбызга Аллахтан коркконго насип кылган болсун.